Акимович суроого жооп берди. Бирок мен айтып коем кошумчалап. Эл менен эсептешкен адам элге жакын болот. Мен мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн адаммын, айтып кеттим. Мен улуттук коопсуздук кызматында иштедим. Райондон баштап область, республикалык деңгээлге чейин иштедим. Түндүк түштүгүндө иштедим. Мен телефон çalган адамдын телефонун сөзсүз алам. Таанıyымбы, тааныбаймбы, скрытыйбы, закрытыйбы мен алам. Бул депутат болгондон кийин, орусча айтканда, депутат это слуга народа. Элдин үнүн угуш керек. Может, депутат туура айтты, бардыгын чече албайт. Депутат мыйзам жазат, ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Кээ бир жерде депутаттын да сөзү өтүп калышы мүмкүн. Же депутат бир жолду туура көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эжеке депутат менен жолугуш азыр андай деле кыйын эмес, проблема эмес. Бүгүнкү күндө мына биз өнүгүп атабыз, телефон бар. Эң негизи айтайын деген, телефонду албаган депутаттар бар. Бул өздөрү деле биздин 14 адам болсок, мана кыргызча айтканда чучкулакка барганда ошол депутаттардын бири айтты. Мени адамдар аябай кагып койду деди. Бишкекке барганда качып жолукпай коюптур. Бул жерге келгенде жолукпайт экен. Депутаттыкты бизнеске айландырбаш керек. Мен өмүр бою улуттук коопсуздук кызматында иштеген адаммын. Мен элдин арасынан чыккан адаммын. Мен элдин көйгөйүн жакшы билем. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде мына отурган 8 адам биз эч кимден качпайбыз, жашырынбайбыз. Телефон çalсаңыздар алабыз, жолугабыз. Мен лично өзүм жөнүндө айтсам, мен депутат болсом да, болбосом да элдин арасында жүргөн адаммын. Дайым колумдан келген сөзүмдү айтып, туура жолду көрсөтүп, колумдан келсе жардам берип жүргөн адаммын. Ошон үчүн депутат болгондон кийин тем более элдер менен сөзсүз жолугуш керек.